Саламатсыздарбы? Арбаңыздар, ардактуу апалар. Биз сыйлаган сүйүктүү айымдар, сиздердин ушул 8 март эл аралык айымдардын күнү менен чын жүрөктөн Каракол шаардык кеңешинин депутаттарын жана өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дүйнөдө бир эле жумуш бар, выходной да жок, отпуска да жок, төлөнбөйт дагы депчи, бул апанын кызматы деп. Сиздерге ыраазычылык билгизем чын жүрөктөн. Ар дайым бар болуңуздар, биздин төрүбүздө сый-урмат көрүп эле кыргыздын жигиттери, кыран жигиттери бир ар намыска бек болуп, силерди ар дайым эчтекеде муктаж кылбагандай бир шарт түзгөнгө Кудайым өзү насип этсин. Ар бириңиздер каалаган кийимиңерди кийип, каалаганыңарды жеп, ичип жеп, эс алып, бир жерге чер жазгандай мүмкүнчүлүк шарт болсо дейм. Бул да болсо биздин бир максатыбыз, алдыга койгон максатыбыз. Кудай буйрса анын баарын ишке ашырабыз. Баарыңарга терең таазим этем. Силерге чоң рахмат. Ар дайым бактылуу болуңуздар. Ойлогон ой максаттарыңардын баары ишке ашсын. Биз силерди сыйлайбыз, барктайбыз. Ар дайым мамлекетибизде тынчтык болуп эле, жакшынакай шарттар түзүлө берсин. Эң негизгиси асманыбыз ачык, элибизде токчулук, тынчтык болсун. Дагы бир жолу чын жүрөктөн байрамыңыздар менен куттуктайм, бар болуңуздар. Ушул биздин салтанаттуу иш-чарага биз 200 айымды чакырдык. Бул ар кайсы категориянын айымдары. Биякта азыркы иштеп аткан жетекчилер, эмгек ардагерлери, баатыр энелер, ар кандай ушул структуралардын өкүлдөрү жана ар кандай ушул бизнес өкүлдөрү. Бүгүн ушул Каракол шаардык мэриясы, Каракол шаардык депутаттар кеңеши менен биргеликте биздин ушул бүгүнкү чакырылган меймандарга, айымдарга жаз мезгилинде маанайын көтөрүп бүгүнкү иш-чараны өткөзүп атабыз. Ар бир ушул биздин иш-чарадагы айымдарга жана шаар ичиндеги бүт аял затка кааларыбыз ден соолук, ушул жаз майрамындай болуп ар дайым жаш болуп, сулуу жана ден соолугу бекем болушуна баарыбыз тилектешпиз. Энеке бай, ойыгым энеке бай, огутманым уюгум, алып келип тамырыңдан алтын ömür beşiğine uyudum.